Бүгүнкү күн өлкөбүздүн тарыхында жана элибиздин жүрөгүндө өчпөс тамгалар менен жазылып калгандыгы баарыбызга маалым. Тактап айтса 2005-жылдын дал ушул күнү элдик толкундоолордун арты менен бийлик алмашкан. Анда президент Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Бирок бүгүнкү күндө бул датага карата ар кандай баа берилип келет жана ал окуя кандай деп сыпатталыш керек? Бул да азырынча бөдөмүк бойдон калууда. Коомчулукта 24-март революция болгон дешсе, кээ бирлер аны төңкөрүш же болбосо бурулуш катары гана кабыл алышат. Ал эми бул күнгө тарыхчылардын берген мүнөздөмөсүн да угуп көрдүк. Акаев акыркы мезгилдерде ар кандай маалымат каражаттарына маек куруп атат. Бул деген чет өлкөнүн акчасында жасалган төңкөрүш, бир уч наркомандардын ичип алып мас болгондордун барып ак үйдө басып алынышы. Бул деген революция эмес деп улам-улам мактанганга аракет кылып атат. Элден өзүнүн кетирген кемчилдиги, мамлекетке кылмыштык аракетине баягы карата кечирим суроонун ордуна. Бул деген чыныгы элдин көп жылдар бою күрөшкөн күрөшүнүн жеңиши. Толкундоолорду биринчи кезекте шайлоо жарыянындагы бурмалоолор, үй бүлөлүк башкаруу тууралуу маалыматтар, бийликтин элден бөлүнүп калышы өңдүү көрүнүштөр күчөтүп, ал инкылапка өсүп жеткен. Үй бүлөлүк коррупциялык бийликти жеңүү ар бир эле элдин колунан келе бербейт. Ал эми кыргыз эли өлкөбүздө элдик бийлик орнотууга жан уруп келген. Мына ушунун негизинде да кандуу окуяны революция деп атоого толук мүмкүн. Бирок ал нерсе канчалык деңгээлде максатына жетти? Бул боюнча коомчулуктун пикири ар башкача. Жеңишти жалпы эл жасайт, анын жемишин бир уч чүмчүктөр пайдаланат деп. Анын сыңарындай жеңиш бардыгы жеңиш орногондон кийин бийликке келген жаңы адамдар алгач элдин сүрүнөн, элдин жанакындай күрөшчүл аракетинен коркуп бир 2 жыл жакшы аракет жасады. Бирок революциядан соң келген Бакиевдик бийлик тарыхчыларыбыз айткандай ал улуттук кадамдарды жасоого аракет кылган. Тилекке каршы түп тамыры менен өзгөрүүгө дуушар болбогон бийлик системасы, Акаевдин кадрлары Бакиевди да ошол жолго жетелеп барды деп тарыхчы Каяз Молдокасымов өз оюн билдирди. Каргашалуу окуянын катталгандыгына бүгүн 11 жылдын жүзү болуп отурат. Ал эми бийликтин алмашуусу өлкөгө эч кандай утуш алып келбей, тескерисинче мамлекеттин өнүгүүсүн бир топ жылдарга артка тартты деген жаштарыбыз да жок эмес. Акаев негизинен жакшы эле бийлик жүргүздү. Бирок 15 жылдай азыр эч ким 15 жыл бийликке жүргүзө элек, бирок Акаевдин мезгилиндегидей бийликти алып келе элек. Себеби ошол мезгилде Акаев бизге көптөгөн бийликти, экономиканы, өнүгүүнү, социалдык абалды, саясий бийликти алып келди. Мына ушундай талаштуу пикирлердин жаралуусуна себепчи болгон 2005-жылдын март айында катталган окуяларды жаштар менен бирге талкуулаган илимий конференция бүгүн Ош мамлекеттик университетинде болуп өттү. Ага аталган окуу жайдын студенттери, мугалимдер жамааты жана өлкөбүздүн көрүнүктүү тарыхчылары катышты. Мында келген жаштарга өз ойлорун айтууга кенен шарттар түзүлдү. Биздин ушул мезгилдеги мамлекеттүүлүгүбүзгө бир чоң бир пайдалардын бири десек болот да. Мисалы, бир кирпичтин коюлушу деп эсептей алабыз. Анткени ошол көтөрүлүш болбогондо биздин элибиз өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө бир кадам таштай албайт болчу. Ошондуктан бул көтөрүлүштүн болгону эң чоң салым бар бул ушул мамлекеттүүлүк жетишибизге. Жана ушул мезгилдеги жашап аткан биздин тынчтыкта жашап атканыбызга өбөлгө түзгөн десем жаңылышпайм. Туура, Акаевдин дагы эмгектери бар. Биринчи туңгуч президентибиз конституцияларыбызды кабыл алып, бүт эл аралык келишимдерди, эл аралык мамилелерди түзөдү. Бирок ушул аягында кландык башкарууга, үй бүлөлүк башкарууга себеп болуп, мына ушул дагы бир-эки жагдайдан улам ушул революция келип чыкты деп айтам да. Адам баласы коомдогу болуп жаткан ар бир көрүнүштөн сабак алып, алдыдагы жашоосун түзөөсү кажет. Акырында айта кетчү нерсе, тарыхчыларыбыздын айтымында, өлкөбүз 3-чү революциянын катталышына жол бере турган болсо, Кыргызстан, Украина же дагы башка мамлекеттер сыяктуу эле кээпти кийип калуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин кошумчалашты. Андыктан өлкөбүздө ар дайым тынчтык, стабилдүүлүк болсун. Абай Нурбашевиков, Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңалыктары.